Кудайдын чакырыгы 3-март. Силерге айтып коеюн, адамдар ар бир куру сөз үчүн сот күнү жооп беришет. Ыйсанын айткан сөздөрү. Сөздөр оңой айтылат, убадалар оңойлуу берилет. Ант берүү да азыр жеңил желпелүү нерсе болуп калды. Ошол оңой айтылган сөздөр ошондой эле оңой унутулуп калат. Бирок биздин ар бир айтылган сөзүбүз Кудайдын алдында. Биздин сөздөрүбүздүн руханий салмагы бар жана кесепеттери бар. Алар оозубуздан чыгып эле жок болуп кеткен жок. Алардын сөзсүз барар жери бар, аткарар милдети бар. Жакшы сөздөрдүн да, жаман сөздөрдүн да. Кудай ар бир сөздү угуп жатат дегенге, ал эмне ушунчалык майдачылбы дегендер бар. Жок, Кудай майдачыл эмес. Ал бекем тургузуп койгон физикалык мыйзамдар кынтыксыз иштеп жаткандай эле, руханий мыйзамдары дагы кынтыксыз өз ишин кылып жатат. Ал оозубуздан чыккан ар бир сөздү аңдап отурбайт. Руханий мыйзамдар өздөрү өз орду менен иштей берет. Жашыруун кылган иштерибиз, жаман ойлорубуз, ниеттерибиз баары меники, аны эч ким билбейт дейбиз. Бирок эң караңгынын караңгысында жасалган иштер да, айтылган сөздөр да, керек болсо ойлор да анын алдында ачык китептей. Андан жашыруун эч нерсе жок. Ниеттерибиз да анын алдында белгилүү. Унутпасак, биздин сөздөрүбүз айыктырат, талкалайт, баталайт, өчпөс так калтырат. Канчалык олуттуу экенин билип, эми оозубуздан чыгып жаткан сөздөрдү, убадаларды көзөмөлдөсөк жакшы. Сөздөрүбүз үчүн жооп берерибизди унутпайлы. Жакшы сөздөрдү, бата берчү сөздөрдү агыталы. Тилибиз кичинекей эле дене мүчөсү болгону менен далай ишти аткарып коет. Биздин сөздөрүбүз менен жашообуз айкалышып турса, андан бетер жакшы. Оозубуз сүйүү жөнүндө сүйлөп жатса, өзүбүз жек көрүүдө жашап жатсак, оозубуз чынчылдык жөнүндө сүйлөп жатса, өзүбүз жалганда жашап жатсак, мунун баары Кудайдын алдында туура эмес. Сөздөрүбүз үчүн жоопкерчиликтүү экенибизди унутпайлы.